Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан 2021-жылдын 11 ай ичинде жол кырсыктарын алдын алууга багытталган иш-аракеттер жасалды. Жол унаа кырсыктарын жана адам өлүмү менен коштолгон оор кесепеттерин кыскартуу максатында профилактикалык багыттагы рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, биздин кызматкерлери тарабынан жол эрежелерин бузган 695.998 айдоочуга протокол түзүлүп, мамлекеттин казынасына 494 миллион 9105 сом айып өндүрүлдү деп айтылат маалыматта. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы менен Бишкек шаарынын жол кесилиштеринде, жол астындагы өтмөктөрдө жана Чүй облусунун автоунаа жолдоруна орнотулган аппараттык программалык комплекстердин жардамы менен 837.545 жол эрежелерин бузуу учурлары аныкталып, электрондук протоколдор түзүлүп, алардын ичинен 421.701 токтом боюнча жалпы суммасы 770 миллион 246.915 сом айып өндүрүлдү.